Журналисттер менен укук коргоочулардын эсебин тапкандан кийин Кыргызстандын бийлиги саясаттан алыс катардагы жарандардын менчигине киришти. Жалпы өлкө боюнча гараждар, менчик үйлөр бузулуп, чарбактар менен дачаларды тартып алып жатышат. Бирок саналуу гана киши кенемте алууда. Наразычылыкка чыккандарды коркутушат же кармап кетишет. Бул драманын очогу Ош. Ушул тапта мэрия менчик имараттар менен жеке үйлөрдү бузуп, кала борборун ипотекалык үй курууга жана жолдорду кеңейтүүгө даярдап жатат. Оштун мэри Жеңишбек Токторбаев муну чиновник катары эле кылып жаткан жок. Клооп менен Темиров Лайф анын мамлекеттик ипотекалык компания менен жеке байланышын аныктады. Май айы. Сузак. Президент Садыр Жапаров Асман Резиденс ипотекалык үйлөрүнүн курулушу үчүн Оштун мэрине эл алдында ыраазычылык билдирип жатат. Ал турак үйлөрдү дал ушул Токторбаев курганын баса белгилейт. Бирок Сузак кайда? Ош кайда? Кандайча чиновник Оштун мэри башка облуска барып үй курат? Бул суроого жоопту бизге Best House Grant компаниясы берди. Компания аябай эле күмөндүү. Түптөлгөнү 2 эле жыл болгон. Иштеп баштаганда экинчи деңгээлдеги курулушка лицензиясы да болгон эмес. Бирок дароо эле Жалал Абад облусунда жана Ошто бир нече турак жай комплекстерин курууга уруксат алган. Ал турга кошумча нарк салыгынан бошотулган. Бул компаниянын объектилеринен биз Токторбаевди көргөнбүз. Бирок компанияга башка дагы кызыктуу адамдардын байланышы бар. Best House Grant'ын дареги Жалал Абад, Токтогул көчөсү 51-23 жылдын жай айларына чейин ал жерде Оттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин облустук башкармалыгы жайгашкан болчу. Кийин имарат Ташиевтердин үй бүлөсүнүн көптөн берки бизнес өнөктөшү Канатбек Абдыкадыровдун колуна өткөн. Абдахманов имаратты бузуп, ордуна 9 кабаттуу турак үй курган. Үйдү болсо Арстанбек Мамытовдун Легион фирмасы курган. Мамытов Ош мэринин үй бүлөлүк бизнесинде иштеген жана ал дагы Best House Grant менен байланышы бар. Ага таандык унаасынын мамлекеттик номеру менен Токторбаевтерге таандык унаасынын номери да окшош. Аны Токторбаевдин кайниси жана Таймурас аттуу адамдын досу деп дагы айтышат. Ал эми Ташиевдин баласынын ысмы Таймурас. Токторбаев өзү болсо жакында эле улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети төрагасы Камчылык Ташиев менен дос экенин тастыктаган болчу. Кыргызстандагы бузуу жана ипотекалык курулуштан ушундай бизнес түптөлгөн. Бул тууралуу кененирээк Клооп менен Темиров Лайф даярдаган иликтөөдөн окусаңыз болот.